Ош ТВнын түз эфиринде жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы менен тааныштырууну улантып, студияда мен Зайырбек Чуманалиев кызмат кылам. Ош мамлекеттик университетинде акысыз медициналык жардам көрсөтүлүүдө. 7 апрель эл аралык ден соолук күнүнө карата дипломдон кийинки жана үзгүлтүксүз медицина билим берүү борборунун ординаторлору Ош мамлекеттик университетинин мугалимдерин, кызматкерлерин жана студенттерин акысыз медициналык кароодон өткөрүп жатат. Борбордогу жогорку билимдүү кардарлар невропатологиялык, кардиологиялык жана башка кеңештер берүүдө. Мындан сырткары көздүн давлениясын, кан басымы, сахардын өлчөмү текшерилди. Дарыгерлер консультация берүү менен бирге кандай дарылоо жолдорун да түшүндүрүүдө. Бүгүн акысыз кароодон мугалимдер жана студенттер өтсө, 8 апрель күнү шаардагы супермаркеттерде бардык жарандар медициналык жардам ала алышат. Ден соолук күнүнүн белгилөө бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун чечими менен 1948 жылы кабыл алынган. Бүгүнкү иш-чара ошол ден соолук күнүнө арналган. Дипломдон кийинки жана үзгүлтүксүз медицина билим берүү борборунун ординаторлору Ошгунун мугалимдерине, Ошгунун кызматкерлерине, студенттерге профилактический осмотр өткөрүп берип атабыз. Өзүңүздөр билгендей, эң бай адам бул чын ден соолугу адам. Ошон үчүн адам баласы жылда ушундай профилактический медицинский осмотр өтүш керек. Борбордук шайлоо комиссиясы Шайлообек Атазовго жогорку кеңештин депутаттык көбөлүгү жана төш белгисин тапшырды. Мындан сырткары Атазов бүгүн парламенттин трибунасынан ант берип, кызматка киришти. Эскерте кетсек, 2021 жылдын 28 ноябрында жогорку кеңешке депутаттарды шайлоо өтүп, анда Атазов Төлөйкөн шайлоо округунан депутаттыкка аттанган. Бирок Нурбек Алымбековго жеңилип калган. 2022 жылдын 27 февралында Бишкектин Свердлов округунда кайра шайлоо дайындалганда Атазов кайрадан талапкерлигин көрсөткөн. Свердлов округундагы шайлоонун жыйынтыгында ал 16,28% менен экинчи орунду алган. Жеңип чыккан Абдурахман Хаджи Муртазалиев добуш сатып алууга шектелип жаткандыктан БШК аны каттоодон баш тарткан. Мындан улам экинчи орунду алган Шайлообек Атазов депутат болду. Мамлекеттик салык кызматы чек талап кылып байге утуп ал кызыктыруучу акциясын ишке киргизүүдө. Кызыктыруучу лотерея жарандык активдүүлүктү жогорулатуу жана көмүскө экономиканын өлчөмүн кыскартуу, ошондой эле ишкерлер арасында ак ниет атаандаштыкка дем берүү максатында уюштурулган. Ошону менен бирге кызыктыруучу лотереяга катышуу менен кыргызстандыктар баалуу байгелердин ээси болууга мүмкүнчүлүк алышаары кошумчаланды. Чектер канчалык көп болсо, байге утуп алуу мүмкүнчүлүгү ошончолук жогору болот. iPhone, автоунаа жана башка баалуу сыйлыктар ойнотулат. Ал эми башкы байге Бишкектен батир, деди ал. Аталышы бүгүнкү күндө салык чек деген приложение жакында ошо Play Market'te же App Store'да жүктөтүлөт. Ошолордун негизинде чекти биринчиден бирдемени сатып алганда истребовать этиш керек, анан ошол чектин QR кодун сканировать этип коюш керек болгону гана. Болду, анан кийин ошол чек сиздин системаңызда көрсөтүлүп калат. Эчтекени алмаштырып кереги жок. Бир гана фиксация кылып коюш керек. Учурда валюта рыногундагы абал салыштырмалуу туруктуу. Маалыматка ылайык, 2022 жылдын башталышынан тартып 6 апрель аралыгында АКШ долларынын сомго карата расмий курсу 1 АКШ доллары үчүн 84 сом 80 тыйындан 85 сом 70 тыйынга чейин жогорулаган. Өзгөрүлмө алмашуу курсунун учурдагы саясаты алкагында АКШ долларынын Кыргызстандын улуттук валютасы сомго карата алмашуу курсу чет өлкө валютасынын суроо талабына жана сунушуна жараша ички валюта рыногунда эркин түзүлүүдө. Азыркы учурда ички валюта рыногунда чет өлкө валютасын сунуштоого караганда ага карата суроо талап жогорулап жаткандыгы байкалууда. Бул көбүнчө психологиялык факторлор жана рыноктук катышуучуларынын күтүүлөрү менен шартталган. Улуттук банк ички валюта рыногундагы жана тышкы финансылык рыноктордогу жагдайды, ага кошо Кыргызстандын соода боюнча өнөктөш өлкөлөрүндөгү жагдайды туруктуу негизде көзөмөлдөп турат.
Улуттук банктын эл аралык резервинин көлөмү 2022 жылдын 5 апрелине карата авал боюнча 2626 миллион АКШ долларын түзөт жана өлкөнүн товарларынын жана кызмат көрсөтүүлөрүнүн импортунун келечектеги көлөмүнүн болжол менен 6% жабат. Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов шаардагы эс алуучу жайлардын абалы менен таанышты. Анда кала башчы менен бирге бир катар мекеме ишканалардын жетекчилери жана өкүлдөр да катышкан. Көзөмөл Токтогул Сатылганов атындагы парктан Алишер Навайга чейин уланып, эс алуучу жайлардын, аттракциондордун коопсуздугу, тазалыгы жана тургундар үчүн каралган шарттар көз жаздында калган жок. Анын алкагында Ички иштер башкармалыгына парктардагы ар кандай уурулук, талап тоноо кылмыштарын алдын алуу үчүн көзөмөл камералардын дайыма иштеп туруусун тапшырды. Иш-чара 1 майдан 9 майга чейинки эс алуу күндөрү болгондуктан шаардыктарга ыңгайлуу шарттарды түзүү багытын көздөйт. Ал арада бул күндөрү ар кандай спорттук, маданий саамалыктарды өткөрүү пландалды. Мындан сырткары шаар башчысы жарандардын арыз муңдарын угуп, тиешелүү чаралар көрүлө тургандыгын билдирип өттү. Чыккан дагы бир максатыбыз ушул каникул убакта биздин шаардын тургундары, коноктору ушул 10 күнүн ичинде ушул эрикпей, баягы үйүндө жатып алышпай ушул чыгып, ошо мен азыр порученияларды бердим. Ушул биздин маданият бөлүмүнө, спорт бөлүмүнө, жаштар бөлүмүнө ушул бир ар кандай бир оюн зоок, конкурстарды, мындай бир концертный программаларды түзгүлө деп ушул элге мындай бир 10 күнүн ичинде мындай бир жакшы маанай көтөрүп берелик деп. Ардактуу көрүүчүлөр, ушул маалыматтар чыгарылышыбыздын мазмунун түздү. Жаңылыктардын толукталган чыгарылышын кечки саат 20:00 көрө аласыздар. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, амандыкта жүз көрүшөлү.